Мына бизге кайрылуулар бүгүнкү кайрылуу бир 45-тин тегерегинде эркек кайрылды бүгүн. Анын ичинде басымдуулугу эркектердин мөнөкөттүк простатити. Простатит оорусу менен кайрылды. Андан кийинкиси балалуу болбой кайрылгандар. Анан жана башка шамалдарды, сезгенди, жабыттар менен кайрылды. Акыркы мезгилде ушул потенция боюнча эркектердин жыныстык алсыздыгы боюнча эркектер өтө кайрыла баштады. Мен бүгүн мисал кылып жаштарга азыр бүгүн түшүндүрүп айттым. Мисалы бизде мындай каттоо журнал бар. Мындан 20 жыл мурда нике түндү аткара албай калдым деген эркектер бир жылына 1 же 2 эркек кайрылчу. Аз мына акыркы жылда бир эле мага кайрылган нике түндү аткара албаган эркектердин кайрылуусу. Журнал толук бул жагына чейин өтүп кетти. 101 кайрылуу, 101 юбилей кайрылуу бир жылда. Бул эмнен келип өтүнөн? Багы эркектердин ошол юбилейге даярдануу маалыматы жоктугунан. Эркектердин жыныс органдарынын жетилиши, жыныс органдардын анатомиясы, физиологиясы, жыныс органдарды кантип күтүш керек, гигиенасы тууралуу бизде айтылбайт. Ал тууралуу мектепте сабак берилбейт, вуздарда сабак берилбейт. Жана башка үй-бүлөдө толук кандуу маалымат үйрөтүү берилбейт экен дагы. Жанагы өспүрүмдөр, жаш жубайлар көчөдөн, дос чородон, интернет деген баледен маалымат алышат экен дагы. Анан ар ким өзүнүн деңгээлине, түшүнүүнү жараша багыт алып бара берет экен. Анан ошонун кесепетинен ушундай диагноздор келип атат. Бул өтө көйгөйлүү проблема бул. Себеби биздин жаштар биздин келечегибиз. Биздин жаштардын келечеги ушундай деңгээлге түшүп атат. Азыр ушундай болсо, бул 10 жылдан кийин дагы 3-4 эсе көбөйөт деген сөз да. Булар эмне себептен? Ушул 100дөн ашык эркектердин ушундай диагноз коюлушунун себеби булардын 80-85% мас чегип анан ушундай бизге кайрылып отурат. Маспай чегүү азыркы мезгилде айрыкча ошту, түштүктө модага айланып калды. Себеби эң доступный маспай болуп калды. Багындай пакеттеги бир күлөгү 10 сом турат экен. Аны мектеп окуучулары дагы колдонуп атат. Мындан 3 жыл мурда Оштун эле, башка жер эмес, Оштун мектептеринин жогорку класстагыларды 9-10-11 класста окуган класстарга анкетирование жүргүзсөк, уул балдар эмес, кыз балдардын 3% маспай колдонуп атыптыр Ошто. Эгерде кыз балдар да маспай колдонуп алсак, алардын келечеги кандай болот? Алар багындай келечекте кандай эне болот? Себеби бул маспай өтө уулуу. Составында 400дөн ашык уулуу зат бар. Алар багында оозго илеттин астына кан тамырдын ичине салганда түз эле канга сиңет. Денеге 3-4 минутада бүт кан аркылуу денеге тарайт. Жыныс органдарга чейин жетет экен дагы. Манагы репродукциялык органдарыбыз болот. Аялдардыкы, эркектердики, ошолор жабыркайт экен да. Биринчи кезекте ошолор жабыркайт экен. Ошонун негизинде анан жанагындай жыныстык алсыздык деген пайда болот. Мен уялмай эле, тартынбай эле айтып берейин. Багы ооздон түшкөн ошол уулуу заттар 3 минутада чачтан, буттун, тырнагынын учуна чейин тарайт экен дагы. Бул жыныстык органдарга чейин жетет экен дагы. Мисалы, тукумдун ичинде тестостерон деген клетка чыгарат. Тестостерон деген гормон чыгара турган клеткалар бар. Клетки, лейдиге деп коет. Именно ошол клеткаларды
жанагы насыбайдын составында мышьяк, марганец, кадмий, жана башка уулуу заттар кан аркылуу барып талкалайт экен. Ошонун кесепетинен эркектик багындай заттар, тестостерон жана башка гормондор чыкпай калат экен да, анан жыныстык алсыздыкка алып барып атат да. Бул өтө көйгөй. Ошол насыбайды эгер колдон келсе закон чыгарып, парламентке чейин барып, президентке чейин барып туруп закон чыгарып, ошол насыбайды түп тамырынан бери жок кылуу керек. Мамлекет тарабынан насыбайды тамыры менен жок кылса, бул проблема чечилет. Анан экинчи маселе, биз багы ошол өспүрүмдөрдүн ден соолугун кароо боюнча 2008-жылы кайрадан баштаганбыз. Обул акимияттын 873 токтому бар. Ал токтомдун бир пунктунда мындай деп жазылат: ар бир жаш жубай үй бүлөгө нике кураардан мурда ушул биздин борборго адам репродукция борборуна келип бекер кеңеш алып анан үйлөнсүн деген пункт бар да. Мисалы эркек балдар бизге келет, андрологдон кеңеш алат. Багындай нике түндү кантип аткаруу керек, андан кийинки жыныстык режимдери кандай болот, алардын гигиенасы кандай болот, жалпы эле үй бүлөнү пландаштыруу деген эмне, баланы кантип күтүш керек, кантип даярданыш керек. Ошол темасын айтылат да. Кыз балдарга айрылса биздин гинекологдор карайт. Ал гинекологдор да ошондой темаларды айтып, түшүндүрүп берет. Андан сырткары эгер ошол өспүрүмдөрдө, жаш жубайларда медициналык текшерүү зарыл болсо, ал багында сураганда билинет. Мазок алынат, УЗИге тартылат, эгер неме болсо спермограмма алынат, лечение керек болуп калса, дагы лечение берилет да. Антпесе багы үй бүлө кургандан кийин маселелер өтө көп жаралып атат. 20 күн болду, 1 ай болду, аялым цистит болуп атат деп кайрылгандар бар. Аз эле болду үйлөнгөнүмө, Зара каналы ачып атат, выделение келип атат деп кайрылгандар бар. Ошолордун баарын сураштырып келгенде багы эркек балдардын күнөөсү көбүрөөк табылып атат да. Мисалы эркек дегенден кийин эркек балдар жыныс катнашууну эрте баштап атат. Мисалы 12-13 жашта эле уже баштап атышат. 12-13 жашта эле аял кишилер доступный болуп калат да. Мисалы сойкулар. Мага бир кайрылуу бар, бир мугалим 7 баланы алып келди да, мектеп окуучуларын. Аялар 50 сомдон топтоп, бир кызды заказ кылып, анан 7 барган, арасынан 2 ооруган. Аны мугалим байкап калып, анан баарын сураганан 7 эле алып келип атат. Кара, ошо мектеп окуучулары бар атат. Канчанчы класстын окуучулары эми алар? Ал эң арты 6-класстан эң жашы. Анан чоңдор 7-8-9га чейин. 6-класс болсо 7-13 жаштан баштап атпайбы? Ошого баа эркектер эгерде баа выделение келбесе, ачышпаса, оорубаса, мен тазамын деп ойлойт да. Көпчүлүк учурда андай эмес. Жыныс катнашы аркылуу жугуучу оорулардын 25тен ашык түрү бар экен. Алардын ичинен 2-3 эле спид, сифилис, анан трипер деген эле билинет экен. Калган 20 чактысы билинбейт да. Ал билинбегендер билинбей жүрө берет. Ошол билинбеген боюнча үйлөнөт, анан аялына жугузат, анан аялы менен ээрчишип, анан лечение алган мезгилдер көп экен. Проблеманы көбөйтүп алгандан келип атты да. Көбөйтүп алып анан кайрылгандар көп болуп атат. Эми жаңы эле үйлөнүп доктурга каттаган бул өтө страшный деп коет ушундай да. Бизде салып бар, турмушка чыккандан кийин 40 күн үйдөн чыкпаш керек деген закондор бар. Ал закондорду бузуп анан врачтарга, докторлорго катташка туура келип калат. Бул страшный деп койсо да болот да. Үй бүлө кургандан кийин ал үй бүлө таза үй бүлө болуш керек. Только бала күтүүгө багыт алыш керек да. Бизде андай болбой калат. Тилекке каршы үйлөнгөндөрдүн көпчүлүгү эле бөлүгү ден соолук менен алышып жатып калат да. Анан баягы деги эле ошол үй бүлөгө даярдоо
ата тарабынан көбүрөөк аракет болуш керек экен. Бирок заманга жараша, экономикабызга жараша ал маселе каралбай атат да. Ата баласы менен сүйлөшпөй калып атат да. Ата баласы менен жок дегенде күнүнө 1 саат сүйлөшүш керек экен. Ал жанагы окуусу, же болбосо иштери боюнча эле эмес, ушул баягы келечекте атасы даярдаш керек экен да. Бизде андай болбой атат. Рас андай болбогондон кийин баягы аталар жок дегенде ошо үйлөнөргө жакын 1 ай мурда бизге жөнөтүп коюш керек да. Бизде бекер кеңеш берилет. Анан текшерүү керек болсо, анан бандай мазок, УЗИ, 3 эле анализ алынат. Мазок, УЗИ, мача, анан спермограмма алынышы мүмкүн. Алардын прейскуранты Кыргызстан боюнча бизде эң арзан. Мазок 150 сом болсо, УЗИси 170 сом. Андай башка жерде прейскурант жок, өтө арзан. Ага да ал жетпесе 50% деп туруп арзандатып берсе болот. Кээде бизге студенттер кайрылат. Студенттерге үлгөрмөй деп арзан кылып 50% кылып беребиз. Ушундай жагдайлар бар да. Экинчи баа маселе айттым, өнөкөт простатит. Бул жылдан жылга көбөйүп баратат, жашарып баратат. Мурда 25-30 жаштан мурда кайрылган болсо, азыр 18-19 жаштагы балдар простатит менен кайрылат. Эмне себептен? Себеби дагы эле баягы организмге зыянсыз адаттарды колдонуу, тамеки чегүү, нас чегүү, кальян чегүү, арак, пиво колдонуу, анан ошо жыныс органдарын карабайт көпчүлүгү. Сыз жерге отурат, оор иште иштегендер бар, айрыкча мигранттарыбыз Россияга карап барып, ден соолугун карабай иштегендер бар. Шартына чыдап, суукка чыдап, өтө зыяндуу жерлерде иштегендер бар. Ошолор жабыркап келет бизге. Ошого бар деле эркектерге кеңешибиз, колу, буту жылуу болсо, анан отурган жери жылуу болуш керек. Сууктан этият кылыш керек. Жанагындай зыяндуу адаттардан алыс болуш керек. Эң негизгиси насыбай, сигарет, кальян чекпеш керек. Бүгүнкү күнгө мына кайрылган 40 чакты адамдын ичинен бир моментте мен 6 баланы ушундай отургузуп алып кеңеш бердим бүгүн. 6-нын тең даттануусу жыныстык алсыздык, импотенция. Ошо 6 адамдын эң жаш чоңу 84-жылкы. Эң жашы 94-95 болду. Ошондо эми алсыздык, төшөктө алсыз эми? 6-ны чогултуп алып туруп атайын топтоп, анан кийин баарына кайра кайталап сүйлөй бербейин деп туруп, 6-ны чогултуп алып ошол айттым. 6 тең насыбай колдонот. Эң көп колдонгону бирөөсү айтты, ошо чоңурагы 84-жылкы. Жанагындай салафан 1 күлөк салафан насыбайды бир күн кечке чегеткен. Ал 30 жыл насыбай колдонду деген сөз да күнүнөчү. Эң кеми 10-15 колдонгондор. Насыбайдын кесепетинен ушул эркектер кайрылат 6 бүгүн жыныстык алсыздык менен. Эгер бүгүн 6 кайрылса, эмки жыл ал 10 болсо, кийинки жыл ал 20 жыл болсо, биздин келечек эмне болот? Жаштарыбыз биздин келечегибиз дейбиз го, жаштар биздин келечек деп. А келечегибиз насыбай болуп калып атса, анда эмне болот? Генофонд деген кыргыздын маселеси эмне болот? Насыбай болуп калат. Накаля болуп калат, гомосексуал болуп калат. Грубо айтканда. Аны жаштар түшүнбөй атат. Ошону ата-энелер, көчөдөгү чоңдор баары айтыш керек. Мода кылып алып чыгып атышат. Андай эмес, организмге өтө зыян. Ракка айланып атат. Кыргызстандын эле баягы статистикасы. Андай сыртына сүрөттөр тартып, жыныстык алсыздык болот, бала өлүп калат, ара төрөлөт, түшүп калат, тукумсуз болот, простатит болот деп тартып койсо дагы адамдардын мээсине жетпей калды. Монда бир жигиттин чөнтөгүнөн алдым. Жалып эмне десем, турбайт деп.
импотенция. Сурап келсең, күнүнө бир пачка тамеки чегет. Чөнтөгүндө тамеки барбы, сен бар дейт. Сүрөтөм десем, билбейм дейт. Алып карасак, бир штук, бир даана калыптыр. Ага чейин 19 жолу ачып чекти да муну. Маани берген жок. Сүрөтүнө маани берген жок. Тамак катары пайдаланылат. Муну үчүн адам бир киргенден кийин муну тамак катары пайдаланат да. Зыян экенин түшүнбөйт. Зыян экенин түшүнөт качан? Кыргызстандын статистикасы. Тамеки чеккен 100 адам тамеки чексе, ошонун 85% рак илдетине кабылат. Кыргызстандын статистикасы. 30 жашка чейин организм өзүн тазалай турган касиетке кызыктын баары 30 жаштан кийин башталат. 30дан кийин организм өзүн тазалай турган касиеттен болбой калат. Булар талкалай баштайт. Организмдин ар бир системасын, ар бир органын талкалайт. Насыбай чеккендердин дагы Кыргызстандын статистикасы 92% рак илдетине кабылат экен. Ал ооздун, кызыл өңгөчтүн, ашказандын, өттүн, боордун кете берет. Иче карындын рактары болчу. Бул өтө чоң көйгөй, өтө чоң проблема. Мен ошол мага кайрылган балдарга да айтам, көбү спор кылышат. 35-40 жаштагы 100 насыбай чеккен эркекти алып келип текшерсе, 10 жылдык стажы менен 90-ында жыныстык алсыздык белгилер чыгат. 90-ында. Тамеки чеккен 40-50 жаштагы 100 эркекти алып келип текшерсе, 10 жылдык стажы менен 80-85-inde сексологиялык проблемалар чыгат. Бирок ошол эркектер ошол алсыздыгын жашырат. Дос чора менен жолукканда, той топурда мактанат. Кайра мен мынча, түнү мынча деп. Анын секретин только аялдар билет. Шерге алып келип, аялдарын отургузуп алып сурасаң, аялдар анан болгонду айтып берет. Ошол эркектин, мактанган эркектин күчтүүлүгүн, дараметин ошол аял айтып берет. Шерде отургузуп сураганда. Ага чейин ал айтпайт. Көчөдөн мактанат. Ал өзүнүн генинен көз караганда. Кээ бир эркектер күчтүү бир түнгө бир жолу болот, нормальный болот. Кээ бир эркектер 5-6 болот, санына эсептейт, аялы добусту албайт. Андай жактар да бар да. Ошого санында эмес, сапатында болуш керек. Ал маани элебейт. Бир түнгө канча жолу, средний норма 1-2 жолу. Анатомияга, организмге зыянсызы бул 1-2 жолу. Себеби бир жолу эркек сперманы насостоп чыгаруу кара күчкө салыштырганда бир эркек бир вагон көмүр түшүргөн менен барабар энергия сарптайт дейт. Эгерде бир түндө 5-6 вагон көмүр түшүрсөң, ал организмге зыян. Ошого анатомияга күч келбей турган зыянсызы бул 1-2 жолу сапаттуу. Жумасына 2-3 жолу. Спортсмендер болчон качка кылыш үчүн черезден качка кылышат го. Ошонун сарындай черезден төшөктө качка кылыш. Жазда жайда. Кыштын күндөрү 2 күн эс алып, ар 3 күндө болсо, бул норма деп эсептелет да. Организм кыйналбайт. Иреттүү болуш керек, регулярдуу болуш керек. Эгерде 1-2-3 күн подряд болгонун 5-6 күн, 10 күн жүрө берип кайра да ушундай болсо, нерегулярный, иретсиз болсо, анда простата кыйналып калат. Ошого иреттүү болуш керек. Ошондо зыянсыз болот. Эгерде тамак ашы күчтүү, анан өзүнүн потребности болуп турса, күнүгө боло берет, зыяны жок. Өзү каалап турса деген сөз. Ошого жараша питание болуш керек, тамак ашы. Калориялуу тамактарды жеш керек. Эң жакшы бул кыймыл, ден соолук деп коет. Эркек адам кыймылда болуш керек да.
Eң жоқ дегенде 4-5 километр чуркаш керек. Же болбосо 20.000 кадам басыш керек күнүгө. Ушул эки нерсени жасабаган эркек хан боло албайт. Тилекке каршы азыр бизде креслодо отуруп, анан машинада жүрүп калды эркектерчи. Илгери 80 90 дегендер болгондо, ара 90 чыккан аксакалдын даремети болуп, күч кубаты болуп, жаш келин менен кошулса боюнда болуп, бала төрөлүп, чалдын баласы деп 90 коюп койгон да. Ошол 90 чыккан аксакал хан болгондун секрети эмне? Секрети ал тамеки насыбайдычы түшүндө да көргөн эмес. Таңзардан кечке дыйканчылык, чарбачылык кылып, ат эшек минип, спорт менен машыккандай болуп жүргөндө. Ошондой болсо, ал хан болот да. Эгер ошолор жок болсо, ал эркек хан боло албайт. Тилекке каршы азыр 80 90 эмес, 25 30 болбой да. 25 30 болбой да. Эмнеге? Себеби жанагындай балерлер кирип алган организмгечи тамеки, насыбай, кальян, арак, пиво, энергетический напитоктор кирип алган. Алар ден соолукту талкалайт. Алар келечекте 50 жетпейт. 40-тан тышыйт. 90 80 эмес, 50 жетпейт. Ал кийин эстелет. Ошо ар бир пациентке айтылат. Ар бирине зерикпей мен айтам. Түшүндүрүп. Ошол бир адамга толук түшүндүрүү үчүн 45 мүнөт сүйлөшүм керек экен мен. Тамеки насыбайдын составы, организмге кирүү жолдору, ар бир органдарга тийгизген зыяндуу таасирлери, анын жыйынтыктары депчи. 45 мүнөт сүйлөсөм, 10 адамга сүйлөсөм, ошонун 7 таштайт экен. Азыр таштагандар аябай. Үчөөнүн эрки жетпей калат экен. Канча 1-2 саат сүйлөсөң да эрки жетпейт. Таштай албайтам деп кетип да. Бирок келечекте алар кыйналат. Аябай. Нике түнгө даярданыш керекпи негизи? Ошо нике түнгө кантип даярданыш керек? Жол-жоболор кандай болот? Ошону бизге келсе, биз кеңештерин беребиз. Андай болбой атат. Достор айткан боюнча эле, достор эмне кылат? ЗАГСка чыгат, түнү менен 2 күн 3 күн баа эркек чарчайт, тойго чыкпайт, ресторанга даярданат, чарчаган боюнча никеге кирет, достору 100 грамм 50 грамм коньякты берет, еще хуже болот. Анан нике түнү аткарылбай атат, кыйынчылык менен аткарылып атат же болбосо грубый аткарылып атат. Анан кийин сексуалдык проблемалар пайда болот. Анан кийин ажырашуунун биринчи орунда ушул секс туру келбеген үчүн анан ажырашып кетет. Статистика боюнча ушул секс туру келбөө биринчи орунда турат. Акчасы жок болсо дагы, үй жок болсо дагы, секс маселеси туру келсе, алар үй бүлө, бекем үй бүлө болот, жашай берет экен, чыдап баарыначы. Ошого нике түнгө даярдаш керек. Ар бир жаш жубайды. Ал ошо ата-энелерге кайрылып, балдарды үйлөгөндө же кыздарды турмушка берүүдөн мурда, 1 ай мурда кызыгып, гинекологторго же андрологторго консультацияга жиберип коюш керек сөзсүз. Текшере турган болсо текшерип, эгер оорулар болсо лечение кылып, дарылап, анан кийин таза боюнча эркек үй бүлө курса, ал үй бүлө таза үй бүлө болот. Ошон үчүн биз мынтип айтабыз. Эркек таза болсо, үй бүлө таза, бала таза болот. Кыймыл бул ден соолук, спорт менен алектениш керек. Ар бир эркек. Спорт жок болсо, багындай киндиктен тизеге чейин жамбаш кичи жамбаш шарага кан айлануу застой болот. Застой болгондон кийин багы репродукциялык органдардын иштөө функциялары начарлай баштайт. Ал кийин келечекте
багындай көйгөйлөр жаратат да. Жыныстык алсыздык, простатит жана башка сексуалдык проблемаларды алып келиши мүмкүн. Ошон үчүн ар бир эркек спорт менен алектениш керек. Çok degенде айттым, 4-5 километр легкий бег чуркаш керек, же 20 000 кадам басыш керек күнүгө. Азыр багы өнүккөн мамлекеттерде, Европаларда телевизордон көргөнсүздөр, ушундай офистерде, анда чоң ишканаларда креслолорду, стулдарды алып коюп, даже медиктер чогулуш өткөрсө туруп алып өткөзүп атышат да. Эмне себептен? Себеби багылар отура берип, застой болуп, оорулар көбөйүп баратат. Ошонун алдын алуу боюнча креслолор жок кылып атты. Туруп иштейт. Кыймылдап басып иштейт. Дайыма кыймылда болуш үчүн. Ошол ден соолук.